Bismillahirrahmanirrahim. Sütkorluk tuğrasında. Bu жерде айтылған бирок biraz daha inşallah. Nezi öz bilesizler, özü bizim dualarımız kabul болушу үчүн, Allah Taala'nın rayımına iyileşiş üçün biz kebir çoğun jana kişine күнөлөрдөн öte bir sak болушубуз керек турабы. Biz eskertүү maksatында айтып атабыз. Кебирлер авалки жанакындай мен мунсуз болбойт, мен ушундай менен жашап жүрөм дегендер бар да. Аны өзлөрүнө дайым эле баягы жол ачканга аракет кылышат да. Алла Таала өзү айткандай, алар сүткорлукту алар жөн эле бул соодада дегендей соодага алмаштырып жок. Соода бөлөк экен. Соодада Алла Таала уруксат берип береке берген экен. Ал рибага болсо баягы сүткорлук Алланын каргышы, ошондой эле пайгамбардын каргышы бар экен. Ошол себептен урматтуу үртүгандар, кимде ким ушул нерсени жөнүндө ойлонгондо, ушул кебирде мындай оңоюраак же ушу менен бүтөт десе жок, андай болот экенбиз. Эми ошонун сүткорлук кандай экени туурасында. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат экен, жок кыла турган, жок кылуучу, адамды жок кылып, түп тамыр менен такыр акыбалын бул ахиретте оор кылуучу 7 нерседен сактангыла деген экен. Анан сахабалар, о Алланын элчиси, алар кайсы ошо бизди жок кыла турган 7 күнөө кайсы дегенде, Алланын элчиси пайгамбар биринчиси дейт, Аллага шерик келтирүү. Аллага шерик келтирүү, ширк келтирүү. Экинчиси айтат экен, бул сыйкырчылык кылуу. Сыйкырчылык кылуу. Сыйкырчылык кылуу дагы, сыйкырчыга баруу дагы. Сыйкырчынын баардык эмесин колдонуу, кайсыны болсо да ошол неге жок кылат экен. Эч бир нахак дейт, акысы жок, жазыксыз эле бир адамды өлтүрүү. Төртүнчүсү бул сүткорлук кылуу дейт, риба. Сүткорлук кылуу. Сүткорлук деген мисалы процент берүү, алуу. Ошонун үчүн аттарын канча өзгөртпөсүн, ошого кирет. Кредит да ошого кирет. Ипотека да ошого кирет, субханалла. Жанагындай көптөгөн ушул бир нерсени Имам Райз айткандай, кандай десе сүткорлуктун 2 түрү бар деген экен да, өзүнүн тафсиринде. Биринчиси соода саттын ичинде сүткорлук дейт, бири-бирине мамиле кылганда, экинчиси болсо насия сүткорлук деп айткан экен. Демек, сүткорлуктун көрүнгөндө, көрүнбөгөндө субхан экен, бул Аллахтан арам экен. Андан кийинси жетимдин малын жеш. Hazır Hazret Mufti ошоназда Кыргызстан дин башкармалыгынын тарабынан аябай катуу бөтөнчө падышабыз тарабынан да биздин амирибиз тарабынан дагы ушул нерсе номер 54-эме менен билесиздер, указ чыгарганда ошо ысырап корсо жоюу деген. Ошонун ичинде ал киши туура нерсени кылган нерсе биз көп убакыттарда жанагындай өлүмтүктөрдө, көп убакытта өлгөндө мындай ушундай бирөөнүн малдарын жейбиз. Ошол мындай адам өлгөндө жана сүткор эме жөнүндө айттык го, мурас жөнүндө айттык туурабы? Ошол мурас жөнүндө айтканыбызда да айттык. Мындай бул мурастар бөлүнмөйүн, бир адамдын акысы болбойт. Ошо адам өтүп кетер замат, анын мураскорлор бар да, туурабы? Балдары бар, кыздары бар, аялдары бар. Мына ошолорго да бөлүнүш керек болот. Демек, ошолордун баардык ырыскысын жеп болсо, жана биз малды чыгарып алып, жылкыны союп берип атпайбы? Бизде ушул нерсенин баардыгы туура эмес. Бөтөнчө эгерде ошол жаш балдар кала турган болсо, негизи эле ошо жетимдин малын жегенге барат. Жетимдин эмеси, акысы чоңураак экен, билесиздерби? Кийинкиси согуш майданынан качуу, жок мекенди сактоодон качуу, мекенди коргоодон качуу, бул 7 күнөөнүн бирөө эсептелет. Андан кийинкиси бир таза аялды жала жаап, сен бузукусуң деп айтуу дейт. Ушундай акыбалдар көбөйүп кетти туурабы? Таза аял, таза эле, мынакей, ошону эле бузуку дей берет. Көп убакыттарда мисалы эч бир нерсе күбөсү жок, далили жок туруп эле кээбилер караламай көбөйгөн туурабы? Ушул нерсенин баардыгы тең эмнекен 7 чоң күнөөнүн бирөө экен. Ошонун ичинде Алланын элчиси пайгамбар айтат, сүткорлук кыл дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабаларына отуруп, эртең менен өз адаты экен пайгамбарыбыздын. Пайгамбардын адаты ушул болгон экен, ким түш көрдү деп айтышкен да. Анан сахабалардын түштөрүн жоруп беришкен пайгамбарыбыз. Негизи түш руя дейт, руя түш көрүү бул өзү экен. Пайгамбар айтат, түш бул дейт, пайгамбарчылыктын 46-тан 1 бөлүгү экен. Ушундай деп пайгамбардын бир хадис шарифасы бар. Демек, түш жорууну өзгөчө карайт экенбиз да. Анан ошол жерден пайгамбар айткан, мен да бир түш көрдүм дейт. Бүгүн түн мага экөө келди. 2 адам келип, алар дейт, мени Байтул Мукаддаска чейин алып кетишти. Кийин биз алдыга дагы жылдык.
bir кандын дарыясын көрдүк дейт пайгамбар. Ошол жүр деп эсип кетти. Анын ортосунда bir адам жана жээгинде bir адам отуруптур. Качан дарыянын ортосундагы адам жээкке чыгууну кааласа, чабагыр эптеп ошо кандан ириңден болгон жээкте турган адам таш менен чекеге урат экен. Баягы адам андан качып кайра дарыянын ортосуна чыгып калат дейт. Кайра баягы ордуна кайтып келет. Кайра чыгайын десе, жээкте отурган адам баян дагы баш көрөт экен. Эми мен сурадым дейт, баягы эки шериктен, бул эмне акыбал десек, ал айткан, кан дарыя ортосунда турган адам бул сүткор адам. Амалдын жазасын таап чыгат деп жооп берген экен. Бухарide хадис келген. Эмне экен бул тозокто ушундай бир оттон, ириңден, кандан болгон эмеде өзүнүн жазасын субханалла алып турат экен. Мындай айтканда башка улам жанчылып турат экен. Кийин Алла саллаллаху алейхи сүткорлукту алганга да, бергенге де наалат кылган экен. Алганга да туугандар, бергенге дагы. Анда кээ бир болсо сүткорго күбө болгондо ортосунда туруп кээ паспортун берип коет, албайт. Жөлө күбө болуп койчу, попечитель деп коебу? Поручитель ошондой болуп койчу дейт экен. Ошого туруп койдуң, ошондо каргышка наалатка калган экен. Негизи эле ошо илешип калган иши, кичинекей илешип калган адамдагы ушундай нерсе экен. Субханалла. Наалат деген билесиз, каргыш деген сөз билесиз. Пайгамбардын каргышы прямойдо турат, сөзсүз тиет. Ошол себептен субханалла өтө эhtiyat болуш керек экен. Эми дагы бир жерде айткан, ушул алган дагы, берген дагы, ортодо турган дагы күнөөдө бирдей эле болот деп пайгамбар айткан экен. Алардын бирөөсү арак ичкен адам, дайыма аракты адат кылып алган адам. Дайыма ошо арак менен эметип, кээбилер бар, аракты адал кылып койгондор бар. Ошол мындай, кандай десем, эми доктор айтты 100 граммдан ичип коюшум керек. Мен коньяк ичем, кээбилерде мен арак ичкен жокмун, вино ичем деген бар, туурабы? Кээбилер мен арак ичкен, пиво ичем деген бар. Кээбилер бурчлоз болуп калдым, анан мага деген самогон ичти айтты айтат, туурабы? Аты бөлөк, биз аты бир. Мына ушул кайсы бирүүгүнө кирсе да, дайым адат кылып алса ушул нерсени, мына ошол эки адамга ушул биринчи ушул экен. Экинчиси бул сүткорлук кылган адам. Баягы ошол жанагындай бир адамдарга акчаны эмне берген, насыяга жанагындай аркасынан пайыз менен берген адам экен. Үчүнчүсү бул жетимдин малын жеген адам экен. Көп убактар көрүп атабыз, мисалы жетимди багып алат. Жетимди багып алгандан анын атасынан, энесинен калган байлыкты өзүнө алып алып, өзүнүн балдарына иштетип туруп, анан жетимдерди болсо баягы малы түгөнгөндөн кийин акырын кийин баягы Россияга, тияка жөнөтүп аткандар көп экен да. Жетим субханалла өзгөчө ушуну карашыбыз керек. Жетимдин башын сылаганда канча чачы болсо, түгү болсо, мына ошончо күнөө кечирилет. Муну унутпашыбыз керек. Жетимдин акысы ушунчалык экен, жетим Алла деп турган болсо, 7 катар асмандын үстүндө турган аршы титиреп кетет экен да. Качан жетимди бирөө чаба турган болсо, ошонун себебинен субханалла анын ушундай бир үстүнө асман түшүп кетейин дейт экен да. Жер чыдабайт экен. Жетимге кордук көрсөткөндөргө. Ошол себебинен биз менен сиз субханалла жетимдин малына кол салгандан этият болушубуз керек экен. Кийинкиси төртүнчүсү дейт, бул ата энесине моюн сунбаган балага дейт. Ата энесине моюн сунбаган бала дегенибиз, ал ата энесине мындай кандай десем, нахи ата энесин жок, мен силер менин ата энемесиңер, силер мени жыргатып койгон эмессиңер деп ушундай бир жанагындай бир тоң моюндук кылып, алар берген нерсесине эме кылбай, кээбирлер бар, ушундайлар чыгыптыр, азыр намаз окуйт экен дагы, ата энеси алып келсе, бир тамак ашап келсе, жок силердин арам мен жебейм дегендер бар экен азыр. Ушунча такып болуп кетиптир да, субханалла, ушунча такып алып, аябай эме болуп кеткендер бар экен. Жок, ата эненин макому бийик дайыма айтабыз, туурабы? Ушу төрт түрлүү адам экен. Кудай сактасын, ушул жерде турган баарыбыз ата энебизге баш ийбиз да, туурабы? Ата энени сыйлайбыз, машалла. Исламдагы орду ушунча бийик экенин унутпайм. Ошо төрт түр. Ошонун бирөөсү сүткор адамга Алла Таала жоопкерчилик алып туруп бейишке кирбейт деп. Кийин кайсы бир инсан дейт, кайсы бир адам сүткорлуктан 1 дирхам, 1 сом жесе, ал 36 жолу зына кылгандан катуураак күнөө алган болот экен. 36 жолу зына кылгандан да, субханалла. Билесиздер, зына кылганда иман өйдө чыгадан зына кылып атканда иман көтөрүлүп турат. Тооба кылмайын. Ушунча деңгээлде оор нерсе экен, субханалла. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи айтып аткан мөмөнү бышырбай туруп, тыюга пайгамбар мындай сатууга тыюу салган экен. Ал эми кайсы айылда абийирсиздик жана сүткорлук талап кете турган болсо дейт пайгамбарыбыз, анда ал айыл Алланын азабына чакырат, Алланын азабын өзүнө чакырган болот экен. Кайсы айылда, кайсы жерде эркектер мисалы алса, мындай ачыктан ачык эле
жана күнөө кылып баштаса абийирсиз дегенибиз, абийирсиз деп билесиң, бети жоктук, бетбактык кылган болсо дейт, бирок кыргызча бетбактык деп айтат. Бул жерде абийирсиз деп баягы культурно жазып коюптур да. Бирок чын-чын ал бетбактык. Кандай десе, ал мындай уялбайт экен. Башка бир аялды кучактап жүргөн уялбайт. Же болсо өзүнүн эле аялы менен кучакташып жүргөн уялбайт экен да. Кол кармаса мейли, ладно, болот экен. Бирок мынекен ошол элдерге туура эмес мындай таасир калтыра турган. Кайсыда эле сүт корбоп турган болсо, ошол жерге Алланын азабы өзү эле келет экен да. Кайсы жерде боло турган болсо, адамдардан береке пайыз алынып жок, мындай береке көбөйүү деген нерсе азайып кетет экен. Ушундай нерсе. Кийин кайсы бир коомдо сүткорлукка алуу же берүү жайылып кеткен болсо дейт Алланын элчиси, алардын адамдардын зарылчылыктары көбөйүп кетет экен. Ушуну байкайсыңарбы? Ушу зарылчылыкты көбөйүп кетип барат азырчы. Мына кредитке холодильник, кредитке телефон, кредитке телевизор, кредитке мясорубка, бүт эле кредитке да. Анын адамдардын зарылдыгы көбөйүп атат да. Кереги жок да. Мисалы, холодильник турат, халын алып коерунча айлыктан уламын акырындан берип коем да дей берет да. Акырындан берип кое берем деп эле, мен ала бердим. Зарылчылык кереги жок нерсе да. Жок алып, жок ал нерсечи. Мисалы, биягында бир стиральный турат, эми тиги комнатада алып коеюнчу. Ушунча эле адамдар мынекен өзлөрү монда аңга кирип кете берет экен да, ар көздөй. Демек, ушул нерсе аз ачыктан көрүнүп аткан. Жана бир кайсы бир коомдо бийлик ээлери кандай бир иштин себебинен паракорчулук жайылып кетсе, анда душмандардын үстөмдүүлүгүн жана сүрүн башына коюп коет экен. Ушундай экен. Мынекен бирөөдөн алып коет экен дагы. Ал эртең сүйлөй албайт туурабы? Кытайдан акча алып койду мисалса. Кытайдан алып койду. Мисалы, бул жерде бирөө кытайлык ишкерден көчөнү көрүп атасыңар ушул нерсени, интернет айбаган. Деле 570 миллионго түртүп келип туруп, субханалла, мынекен гаишникти укпайт да. Мамлекеттин мындай чоң бир эмесин, нерсе телефон чалып атат да, тиги жерде чоң бир кызматкер бар. Тиги макул деп туруп коюп койду, тиги штраф жазып атса, такыр эме албайт да. Эмне үчүн ал пара берип койгон да. Бүттү да, зеки берет көрүң ушундай. Ошол себептен бул өтө бир чоң амал, күнөө амалдардан. Biz мамлекетти сактап калабыз десек, мына ар бириңер ушул жерде алып эртең кызматкер болуп каласыңар. Кичинекей бир керек болсо, бир эме болсо дагы ошондон бир пара албаган аракет кылыш керек. Пара деген нерсе ушул адамды кул кылып коет. Өзүң кул болуп калгаң билбей каласың. Кичине таме болот, эртеңки күндө бул жер меники дей турган болсо эчтеке дей албай каласың. Бул меники деп. Билбейм, эми чын калпы, бирок субханалла бая барганымда бир сөз уктум, өтө эле мага жакпады. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Ме'араж кечесинде качан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла асманга көтөргөндө, биз 7-нчи асманга жеткенде дейт, мен өзүмдүн үстүмөн күндүн күркүрөгөн, чагылган чагылсын көрдүм. Андан кийин мен иштери үйлөргө окшоп шишип, чоңуюп кеткен бир коомдун жанынан өттүм. Алардын ичи жыландарга толгон экен, сыртынан көрүнүп туруптур жыландар. Мен Жабраил алейхиссаламды сурадым дейт пайгамбар. Бул адамдар кимдер? Дегенде Жабраил алейхиссалам ал бул сүткорлор деп айткан экен. Мына ушундай акыбалда субханалла азыр жыргап атабыз. Азыр бир амалдар кылып атат, бирөөнүкүн жеп атат. Бирок ахиретте азабы өтө чоң болот экен. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Абдурахман ибн Ауфка карап туруп, "Эй Абдурахман, кечирбеген күнөрдөн сактан. Алардын бирөө олжон малын уурдоо, экинчиси болсо сүткорлук кылып жеш" деген. Сакта Абдурахманга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасын берген, билесиңерби? Абдурахман ибн Ауф мен аябай неме кылам. Мындай окуясын көп эмесин тарыхында окуганда да ошо Абдурахмандын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң маанилүү нерсеси бар да. Абдурахман айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанынан насаатты көп уктум" дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунча көп дуа кылды дейт. Ошонун себебинен бул дүйнөдө мен эч качан кедей болгон жокмун дейт. Өлүп атканда 4 миллион дирхам болгон экен да. Bir dirham 4 gram 700 birden milligram altın olsa bilet. Emin toşun esep 4 milyon desep de görülü. O dünyada çok az gerek olsa bu komudaga batpay bu 15 sotka bat ketет да. Ушунча көп субханалла дүнүйөсү болгон экен. Бир да жолу субханалла кедейликтин даамын таткан эмес экен. Даамын татканда дагы качан Меккеде Медине көчүп баратканда ошол жерде анча мындай кордук көрдү, бирок эмнекен 4 күндөн кийин элечи, 4 күндөн кийин эмне калган экен? 4 күндөн кийин кимден эң чоң байы менен пайгамбар туугандаштырган да. Ансорлордун. Аны өзүнчө ижарага бир комната алган экен да. Квартирадан чыкканда, байгандан кийин эртеси күнү ошо квартирада чыгып үйлөнгөн экен. 4 күндөн кийин.
Мына ушундай адам болгон. Ошол айтып аткан, мага пайгамбар ушундай деп, Абдурахман, бил дейт, ушу эки нерсени кылба такыр. Бирөөсү экен, ошо сүткорлукка жолобо деген экен. Аллаху акбар. Эми Алланын элчиси салам, кайсы бир кишиге карыз берсең, андан белек кабыл кылбагын деген экен. Этият болла. Мисалы, карыз бердиң да, карыз бергенден кийин аны баланчы убакытка чейин койдуң, эгер ошонун ортосунда сага бирөө келип, ошо белек бер, байке, кандайсыз байке, баягыдан бери көптөн бери жол албай жүрдүм эле, муну алып коюңуз десе, мындай тегеренип катыш керек экен да. Ушул хадиске көп алымдар эме кылып, Фазаил Садакатта жүрөт, билесиздер, Фазаил Садакатта китеп бар. Ошол жерде айтылып атат да, алымдар карыз берип коюп, ошол адамга 40 күндөн ашкан мисалы алса, жолукпай койгон күндөр болгон экен да. Келатса тиги көчө менен кетишкен да. Анда ассаламу алейкум байке, кандайсыз, баягы ажат ачып деп уккусу келген эмес экен да. Карыз бергендин фазилети чоң да турабы? Карыз бергендин. Мен бүгүн эртең менен китептен карап туруп ошо карыз берүү жөнүндө эме кылдым. Карыз Алла Таала өзү Куранда айткан экен карыз тууралуучу. Карыз берүү жөнүндө. Карыз кандай берилиш керек? Анан эми ошо карыз берген адам, бирөөгө карыз берген адам, ушул адамдан дейт да, мындай Алланын рахматын, райымын гана үмүт кылыш керек экен да карыз берген. Алла Таала эгерде силерде карыз берип, аны мөөнөтүн төлөй албай калса, мөөнөтүн узарта турган болсоңор, Аллах айтып атат, мен өзүмдүн жоопкерчилигимде дейт да. Мындай ушундай нерсе. Демек субханалла эмне экен? Ушул күнөөлөрдүн бирөөсү дагы эң чаманы ушул эмне экен? Бул субханалла бирөөнөн белек алуу. Демек, бул жерде көп нерсени айттым турабы? Бирок бул нерсе сүткорлукка жолобогула деген гана сөз. Көп сөздөн бир тыянак. Сүткорлукка мусулмандар такыр жолобош керек. Ишиң такыр жүрбөй баратса дагы 1 грамм дагы мындай, мен тамашалап айтып коем, тырмагыңдын кирин соруп анда жашай бер. Оңолуп кетем деп, кредит жанагындай оңолуп кетем деп ушул нерсе кылбагыла. Бул оңойраак, мындай шайтан оңой көрсөтүп коет экен да. Бул оңойраак жолу мынакей, ушуну колдон деп коет экен да. Анан биз ойлойт экенбиз, ушундан азыр оңолуп кетем депчи. Бирок субханалла оңторулуп кетет экенбиз да, Кудай сактасын. Аракет кылабыз барбыз? Амин. О Кудайым, эл журтубуздун баардыгын, жана ушул жерде турган баардыгыбызды, бүткүл мусулмандарды Я Rabbi, сүткорлук менен кордой көрбө. О Кудай, баардык мусулмандын башына келген оорчулукту өзүң көтөрүп сал. О Алла, баардык мусулмандын башын бириктир. О Алла, баардык мусулманга өткөн оорчулукту өзүң көтөрүп сал. О Алла, баардык мусулмандын иззатын көтөр. О Алла, исламдын иззатын көтөр. О Алла, сен жакшылыкка жеткизүүчүсүң. Рахматке рахмат.